Биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда актуалдуу маек уктуруусу. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, ыйык орозо айынын башталышы 2020-жылдын 17 апрелинде Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы жаңы айдын башталуусу тууралуу Орто Азия мусулмандар үчүн эл аралык астрономиялык обсерваториялардын тажрыйбаларын пайдалануу менен Өзбекстан, Казакстан дин башкармалыктары менен кеңешип орозонун биринчи күнү 24 апрелде башталарын жарыялады. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды орозо айынын башталышы менен куттуктады. 30 күн кармаган орозонун касиети менен дил дүйнөбүз тазартат, иманыбыздын тереңдешин, аруу сезимдер арбып, жакшылыкка болгон үмүтүбүз бекемделет деген өлкө башы орозо күндөрүнүн мааниси бүгүнкү татаал мезгилде өзгөчө бийик, бул улуу касиеттер учурда бизге өтө зарыл деп белгиледи. Бул жылы көпчүлүк өлкөлөрдүн мусулман калкы ыйык орозону оочолонгон абалда, тактап айтканда карантиндик режимде өткөрүшөт. Кыргызстандын орозо айынын биринчи жумалыгы дагы мына ушул өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал режиминде өткөнү турат. Демек, мунун өзү карантиндик шарттарды сактоо сыяктуу мурдагыдан айырмаланып турат. Биз бүгүн ушул багытта деги пандемия дин системасына кандай таасир берип жатат, мына ушул багытта Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийи Максат Ажы Токтомушев менен маектешебиз. Максат Ажы, кош келипсиз. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач мына ушул суроодон баштайлы. Мына эртең буюрса ушул жакшы бир күн деп турабыз. Негизи бул дагы бир атайын датаны жарыялоонун өзүнүн дагы эрежеси бар эмеспи? Мына алгач ушундан бир сөздү баштап алсак. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату вассаламу аля расулиллах амма бад. Биринчиден жаратканга чексиз шүгүрлөр. Экинчиден ошо биринчи радиого ошо үнүбүздү жеткирип элибизге баарыңыздарга ушул жерде канча иштеп аткан болсо жетекчиликке, баардык кызматкерлерге жараткан Алла Тааланын тарабынан ошо жакшылыктарды, ийгиликтерди каалап кетем. Албетте өзүңүз азыр белгилеп айтып өткөндөй эле бизде алымдар кеңеши, муфтият, анан мына Орто Азияда билесиздер да, эми азыр бир жерде таң атып атат, бир жерде кеч кирип атат. Айдын көрүнүшү дагы ушундай айырмаланып, бүткүл дүйнөдө мусулман элдери ушу бир 2 күндө орозо кармап баштайт, жабат, ушундай болуп турат. Бизге Кудай кааласа мына 24-ндө, 25-инде кармашат. Биздики мына Орто Азияда жана көпчүлүк мамлекеттер, Россия, Турция, Египет жана башка мамлекеттер дагы буюрса мына эртеге 24 апрель 2020 жылы быйылкы Рамазан айдын биринчи башы. Ошого мына дайындап неме кылынган. Бүгүн эми тарави намаз окулунат. Бирок мына бүгүнкү быйылкы орозо айдын өзгөчөлүгү орозону үй бүлө бала чака менен кармайбыз. Жана ооз ачарлар дагы үй бүлө бала чакалар менен болот. Мечиттерде, кафе, ресторанда эмес. Себеп дегенде мына учурда коменданттык саатта карантинде отурганда мына абал турукташканга чейин баардыгыбыз ошо тарави намаздарды, 5 убак намаздарды үйлөрдө окулат. Мечиттерде окулбайт. Мечиттерде албетте ошол жерде азанчы азанын айтып, имамы менен чогуу алар окуй берет. Бирок жалпы эл ар бири өзүнүн үйүндө окуйт. Ошол демек бул сиздер айтканда ошо мурдагы жылдардан айырмаланып, мына биз ушундай режимде өткөргөн турабыз деген жактайда бир топ ушул мындай бир эрежелер иштелип чыкты да. Мисалы үчүн бул орозо айында баардыгы мындай бир чогулуп мечитке барып окуй турган атайын бир намаз дагы бар. Бул намаз мисалы үчүн тарафих намазы деп айтасыздар. Эми ушундай нерселер азыркы ушул шартка байланыштуу бул дагы үйдө окутулат деп атат. Бул шариятка туура келип калбайбы? Бул мына ушул сыяктуу эрежелерди биз анда айтып кетели биздин угармандарыбызга. Өтө жакшы. Себеп дегенде эң негизи өзү динибиз жаратканга баш ийип, пайгамбарга баш ийип, улил амри минкум дейт, жана өкүмдарларыңарга, аалымдарыңарга баш ийгиле деп буйрук берген. Бизде береке качан баш ийүүдө. Мына азыркы өкүмдарлар бүткүл дүйнөдө дагы, ошол эле кезде аалымдар дагы бүткүл дүйнөдө ушуга буйрук чыгарып фатва берип атышат. 5 убактын себеп дегенде ушундай эпидемия, азыркындай ушундай вирус жайылып күчөйгөн учурларда биз ушу контактты азыраак үй бүлө бала чаканын тегерегинде гана. Себеп ушул жерде билесиздер да, мечитте 3-4 саатка чейин намаздар окулат. Кечкурун тарави намазда эми ооз ачарлыктарды айтпаңыз. Ушулардын баардыгына мамлекетибиз атайын мынакей штаб түзүп, штабтын негизи максаты эмне эле? Бизде коопсуздук жана
ден соолук, элибиздин жарандарыбыздын коопсуздугу, ден соолугун эске алып туруп, ушундай чечимдерди аткаргандан кийин биз дагы ошого баш ийишибиз керек. Ушундан улам анан кийин биздин алымдар кеңеши, муфтият баарыбыз биригип атайы ушундай токтомдорду, чечимдерди чыгарганбыз. Кудай кааласа элибиз буну баары түшүнөт, динди түшүнгөндөр бааны билет буну. Мына Саудияда дагы, башка мамлекеттерде дагы ушундай. Бир эле Кыргызстанда эмес, мисалы орозо тутуу үйүндө, оз ачарлык үйүндө болсун, тарави намаздар үйүндө болсун деп жок. Ошол Мекке, Мединада дагы, Саудовская Аравияда, Турция, башка ислам мамлекеттеринде дагы үйлөрүндө намаз окуган. Эми орозодо эң эле бир маанилүү учур бул жанакы ооз ачуу, ооз ачтыруу. Мына эми ифтардагы бул ушул колунда бар адамдардын же бир колунда жок адамдардын эле милдети эмес, бул ошол учурда бир финансылык бир мүмкүнчүлүгү бар. Мындай бир болгон учурда ошол жакын адамдарды чакырып бир ооз ачыруу. Анан эми буга чейин мындай учурлар жана кафеде, ресторандарда жасалып жүрчү. Ошол учурда ооз ачтырууну мечиттерде өткөрчү эмеспи? Анан эми азыркы ушул карантиндик шартта бул кандай болуп калды? Мисалы үчүн жанагындай ден соолугуна байланыштуу дейбизби, улгайган адамдарыбыз кармаган учурлардагы аларга да сооп иштерин жасоо деген жагдайлар бар эле. Ушул жагдайдагы бир өзгөрүүлөрдү кандай койдуңуздар? Өтө маанилүү маселеге токтоп кеттиңиз да. Бул чындыгында Рамазан айы бай ынтымактын айы эмеспи? Эч чайга чакырбаган туугандарын Рамазан айда чакырып, пейилибиз ушундай да. Ар жерде талаада жүрөбүз, Москвада, тияктарда келе калып, мисалы Россияданчы, кой мен ооз ачарлык кылып берейинчи, ошо кошуналарымды көрөйүн, ушул жерде элди көрөйүн, аксакалдардын паталарын алайын, энелердин паталарын алайын деп колунан келгенин чачып, анан кийин кайра кетет ошо Новосибирск, Россияга мисалы да. Же болбосо Бишкектен ушул жерден антен арынга же болбосо Лейлекке чейин барып, бул өзү Рамазан айы ушундай кайрымдуулуктун айы эмеспи? Сабырдуулуктун, ынтымак, бир тууганчылыктын айы да. Эми тилекке каршы биз карантинге баш ийишибиз керек эми. Бар мындай эми азыр топ неме кыла албайбыз. Баардыгыбызга мындай оор келип атат. Ата энелерине Куран окута турган ай эле ушулар. Эми үйдө кылып эле, албетте биз азыр мындай деп атабыз, буюрса бул кайрымдуулукту токтотпошубуз керек. Кыргыз эли байыртан меймандос, колу ачык берешен болуп келген. Азыр тем более ушундай учурда бир дагы үй бүлө ачка уктабаш керек Кыргызстанда. Өзү Рамазан ай ушундай бир берешендүүлүктүн айы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адамзаттын эң берешени Рамазан айда берешендүүлүгү күчөйөт эле да. Ошондон улам колунда барларга мен кайрылат элем мына ошо радио аркылуу, колунда жок кыйналгандарга, кээ бир адамдардын үйүндө нандар көгөрүп жатат. Ал эми кээ бир адамдар болсо ушу бир нанга зар болуп турат. Андай болбош керек. Бул адамгерчиликсиздик болуп калат. Ошондуктан квартальныйлар бар. Ошол жерде домкомдор бар шаарларда. Айыл өкмөттөр ар бир айылында билет өзү ким кандай кембагал экен. Ошон үчүн ошо ооз ачарлыктарга, ошо өзүнүн үйүнө топтоп бир жерге топтоп жасабай, аларга ооз ачарлык продукталарын үйлөрүнө берип берсе, ошол эле соопталат. Пайгамбарыбыз айткан, ким ооз ачарлык кыла турган болсо, 3 сооп. Биринчиси күнөөсү кечирилет деген. Дозоктон кутулат деген, карабайсызбы? Ошон үчүн биздин элибиз мурунтан буну бекем кармап келген, туу тутуп келген. Үчүнчүсү, орозо туткан киши канча сооп тапса, ошончолук ооз ачтырган киши табат деген. Ошондо дагы жокчулук эле да. Айтып атпайбы? Бизде ар бирибизде мындай мүмкүнчүлүк жок, курсагын тойгозо турган ооз ачтыра албайбыз дегенде Пайгамбарыбыз айтат, буну жараткан Алла Таала бир уртам суу менен ачтырсаңыз деле. Бир уртам суу, ага эч акча деле кетпейт. Бир уртам сүт, же болбосо бир курма. Ушу менен аштырсаңыз дагы ошону соопту берет деп атпайбы? Ошондон улам Кудай кааласа мына кайрымдуулук ишти токтотпой, бул дагы эле мүмкүнчүлүктөрү бар. Тескерисинче азыр мынакей үйлөрдө отуруп калганыбызда карантинде көп үй бүлөлөр азыр күнүмдүк акча менен жашап аткандар бар эле. Ошолорго биз колубузду узак кылып, ушул Рамазан айда алар ушундай көңүлү ток болуп, ойлонбостон жаратканга жалбырап, сыйынып дегенде жакшы өздөрүн арулап, тазалап, неме кылып турганга мүмкүнчүлүккө ошол материалдык жактан ойлонбош керек да. Ошонун бардыгын байлар камсыздап коюш керек. Эми ушул сөзүңүздөн улам мен дагы ушул суроого жакындап келатам. Анда жанагындай зекет деп да айтат эмеспиз? Бул ошол баягы финансылык, бул дагы ошол адамдын жанагы мүмкүнчүлүгүнө жараша. Анан бул башка нерселерден айырмасы, бул менимче бул кайрымдуулук үчүн жумшала турган каражат болсо керек эле. Ошол жанагы шарият жолунда жүргөн адамдар берчү зекет да. Анан баягы мен карап көрсөм, бул ороз айында өтө мындай бир өзгөчө бир баалана турган нерсе экен да. Ушул учурда кайрымдуулук ишин жасаган жагдай. Анан мындай дагы барбы сиздерде?
эгерде мисалы үчүн планыңыздарда ошол эле чогулган зекет деп коебуз, ошол коронавируска каршы күрөшүү боюнча мындай бир багытталат деп мындай бир ушул жагдайын карап көрдүңүздөрбү? Анан эми баягы колунда бар нерселерди колуна кармап алып мечитке алып барган учур болчу да. Эми азыр башка балким бир атайын бир эсепке коюп туруп аны которуу жагында карагандырсыздар. Биз муну карадык. Мына быйылкы фитр садака деп коет элек го. Фитр садака деп мына 35 сом. Будайдын баасына. Анын дагы баягы көлөмү дагы жыл сайын өзгөрүп аныкталат. Өзгөрөт эле. Бирок ошону бир карап туруп дагы эле бир элибизге оор келбесин деп быйыл дагы карап тияк бияк башка мамлекеттер көбөйтүп койду. Биз карап туруп ошону карап будайдын эсебинен 1 килограмм 600 грамм будайга эсептелет да. Ошону карап туруп анан кийин эсептеп азыр Алымдар кеңеши токтом чыгарып 35 сомго токтодук. Бул эми кээ бир адамдарга 35 сом эч нерсе эмес да. Мисалы 35 сомдон 3 кишиге бере турган болсо 100 сом. Бирок 100 сомго бир адам курсак тоёбу тойбойбу? Ошондуктан шарият ыктыяр берген. Мына мисалы бир адам будайдан берем дейт, бирөө мейизге санай турган болсок 384 сом. Мына байлар мүмкүнчүлүк болсо көбүрөөк берсин. Эми буну топтогонго дагы азыр эми кырдаал кандай болуп кетет? Мына абал турукташканга чейин узарбайбы дагы кандай биз билбейбиз да. Бирок Мегаком компаниясы менен атайын биз сүйлөшүп атабыз, адамдарга жеңилирээк болсун. Мечитке келип топтолбой, ошол жерден эле мына биздин РСК банкка түшүп тура тургандай кылып коет дагы, аны биз ошол бейбечара, кембагал, жетим, жесир, инвалид дегендер бар да. Мына ошолорго гана багытталат бул фитр садака. Ошолор менен анан Кудайым буйрса баардык ошол райондорго, баардык айыл өкмөттөрүнө чейин тегиз бөлүнөт да булар. Ушундай кылып бөлүп берилет. Ал эми азыр мына коронавирус боюнча биз башында эле башталганда эле муфтият атайы карап айлыктарынан жана башка неме кылып туруп 700 000 сом которуп бергенбиз. Андан сырткары азыр мына кичине абал оорлошуп кеткенде дагы ушундай Кудайга шүгүр колунда бар, беришен адамдар бар экен. Ундан жардам берип, майдан жардам берип, азыр казыяттарыбыз райондук хатиптерге чейин мына жакын арада эле 3,5 миллион сомго ун алынып, ошолар баарына таркатылды да. Бардык областтарга бардыны. Ушундай кайрымдуулуктар болуп турат. Бул демек азыр зекет деген бул өзүнчө, садака өзүнчө, фитр садака өзүнчө болот. Жөн эле берешендүүлүктөн болсо белек ал өзүнчө болот. Ушулардын ар биринде шариятта өзүнүн немелери бар да, орду бар да. Зекетке бул жалгыз гана кембагал адамдарга гана, булар ушу муктаждарга гана берилиш керек. Алардын кандай бир кайрымдуулук деген жагдай түшүнүп, баардыгы мындай общий эле кайрымдуулук деген сөздү алып коет, ал жерден уже бөлүнүп кетет. Зекетти бай алса болбойт. Мисалы бүгүнкү күндө 193 000 сом кимде акчасы болсо ошол зекет парыз болуп калат. Демек ошол киши 193 000 сому бар киши мындай кайрымдуулук зекетин алса болбойт. Ага жетпеген гана, ага жетпей калгандар ошолор алса болот да. Көрбөйсүзбү? Мындай айырмалары бар. Эми бүгүнкү күндө ушул мына биригүүгө дейбиз, ынтымакка, сабырдуулукка чакырган диний майрамдар белгилене турган мезгилде мына ушул COVID-19 илдетине чалдырып калбаш үчүн этият болууга, анан ага каршы мындай бир күрөшүүдө салым кошууга ушул Бириккен Улуттар уюму дагы, анын генералдык катчысы Антонио Гутерриш дагы ушул баардык диний конвенциялардын лидерлерине чакырык таштады да. Анан ушул саламаттык сактоо мекемелери берген кеңешмелерди сактоо зарылдыгын келтирип, анан баягы ушундан улам менде бир суроо болуп атат сизге. Азыр ушул жерлердеги имамдарды ушул эрежелерди сактоо боюнча кандай бир кеңешмелерди берип жатасыздар? Балким ушул жагдай мына ушул азыркы пандемия шартында ушул мезгилдин талабы кандайдыр бир жаңыча бир иштөө бир зарылдыгын коюп жаткан жокпу? Ушуну сезип жаткан жоксуздарбы? Биз токтомду атай карап туруп, Алымдар кеңеши, анан кийин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы чогуу ошол ар бир немеге имамдарга ошолорго буйрук катары бергенбиз. Мисалы ошо адамдар мында топтолот да, мартта эле бергенбиз да бунучу. Азыр 5 убакыт намазды мечитке келбегеле болду. Ал жерде мечиттер жабылбасын, бул Кудайдын үйү. Азанчы азан айтып турсун, келип намаз окуп элечи. Калган 5 убакыт намазды үйдө окугула. Жума намазга келчү, билесиз эми аябай жума намазга. Эми ушу жума намазды дагы үйдө пешим намаз окулуп турсун деп. Андан сырткары мамлекетибиздин чечимдери бар. Мына ден соолук саламаттык сактоо министрлигинин тарабынан сунуштар бар. Ушу эрежелерди аткаргыла. Көчөгө чыкпагыла, тууган урук тияк бияк деп алар уже бар болбосун. Карантинди толук карманыш керек. Шариятыбызда да буну айткан. Биздеги бар да, кылым карыткан шариятыбызда
ушул боюнча эгерде ушундай бир эпидемия ушундай күчөйө турган болсо, ал жерге барбагыла, чыкпагыла деп жана ошол жерде таркап көп бирикпегиле дегенге чейин ушундай жолдомолор айтылган. Алардын баардыгын эске алып, анан тазалык боюнча баягы проветривание жагынан антисептиктердин баардыгы боюнча ар бир имамга жетип, ал иш-чара жүргүзүп атат. Өзүнүн ушу аймагында, тегерегинде колунан келгенче жакшылык жамандык болуп калат. Вот ошол учурларда да баардыгына айтылып болуп атат да. Эми бул коронавирус мындай илдети мындай бир да кишини мындай бир жагдайды карабай өзүнүн мындай бир мыйзамдарын мындай коюп алгандай болду да. Баардыгы баш ийип мына баарыбыз тең үйдө отуруп калдык. Көпчүлүгү ушундай жанагындай алыстыкта, аралыкта, онлайн түрүндө иштегенге өттү. Анан эми азыр динчил адам дейбизби, атеист дейбизби, бай дейбизби, кедей дейбизби, түшүнүгү жок да. Баардыгы бул оорудан мындай бир этияттанбаса чалдыгып калышы мүмкүн да. Анан азыркы күндө мына өзүңүз билесиз, мечиттер бизде азыр иштебей турат. Убактылуу жана азыр сиз айткандай. Эми ушул коронавирус, ушул пандемия дин тармагына кандай таасир берди? Мындай экен да, бул өлүм менен ден соолук эч кимди ылгабай эле келет экен да. Бул атеист беле, мусулман беле, же болбосо христиан беле, бай, кембагаланы ылгабайт экен. Баарына эле тең. Баарына бул Кудайдын ушундай бир сыноосу экен. Ошондуктан мына жердеги азыр мына келип аткандан эки түрлүү болуп калып атат да. Кээ бирлери болсо буну кичине шылдың кылып, мындай күлүп, кош көңүл болуп дегендейчи, андай дагы болбош керек. Кээ бирлери болсо совсем паникага түшүп калып эле коркуп, жашоосу токтоп калгандай болуп калгандар бар. Нерв ооруларына эми кандай бул жактан эми жашоо токтоп калган. Андай дагы болбош керек. Биз ортолуу, ислам динин багыты дайыма ортолуу. Буну ушу жараткандын сыноосу деп билип, ошол эле кезде этияттык жолдорду толук карманып, жашоого чоң үмүт менен баягы жакшыга жоруу деп коет го. Бул дагы бир чоң тарбия берди. Эгерде чын айта турган болсок, үй бүлөлүк мамиледе өтө кош көңүл, өтө кандай десем бир ташбоордук болуп кеткен, ташбоордуктун түрлөрү болуп кеткен. Кээ бирлери болсо аял бала чакасы менен акыркы мезгилде эсинде жок качан тамак жеген экен. Мынандай болуп кеткен. Балдарын тарбия таптакыр эсинде жок болуп кеткен. Азыр эми жөн эле мажбур отургузуп койду го баарыбызды. Бирок караңызчы, кандай пайда болду? Азыр мисалы баягындай кафе тияк бияктан кичине эми капа болбойсуздар. Кичине мына көзүбүзгө май басып калган экен да. Унутуп калган экенбиз. Эми неден жаралып каяка кетип атам деп эле баардыгы эле ушу көзүнө май басып капкаралык күн эртең мененки чай деле кафеде. Үй бүлө бала чакасы менен жок, түшкүсү деле, кечкиси деле. Мынандай эле болуп эле кутуруп калган экенбиз. Бир аз карап туруп экономиканы Алла Таала үйрөтүп атат. Бир туугандыкты үйрөтүп атат. Бала чаканын баалуулуктарын үйрөтүп атат. Баалуулуктар боюнча. Ой, укмуш. Бул бир жагынан алсак, мисалы азыр карап, азыр шаар тынч. Мурда советтик мезгилде тынч болот эле го. Ооба. Мына болбосо эми 6-күндөр эле кичине ушундай бир концерт болуп, дискотека ушундай болуп калбаса, башка күндөр эле тынч эле болчу да. Болбосо азыр билесиз, күн сайын саартан кечке чейин музыкасы, даңгыроо бир канча деген жаман иштер болот эле. Ушулардын баардыгы азыр токтоп эле калды. Кылмышкерлик азайды. Чын-чынына келе турган болсокчу. Мына үй бүлөнү бала чаканы карап калдык. Мына экономика жактан канча исрапкерчиликти кетет эле. Исрапкерчиликти токтотойлу деп эле таптап кыйналып кеттик эле го. Бул тараптан алып турсак, диний жактан ушундай пайдалар болду. Кандай гана болбосун, ар бир кыйынчылыктын артынан жеңилдик бар. Ар бир ушундай бир жамандын ичинен жакшылык бар. Жамандын ичинде дагы бир жакшылык бар. Жараткан ал жөнөкөй эле неме кылбайт. Bundan бир жакшы сабак алышыбыз керек деп ойлойм. Акылы бар, ушундай бир көрөгөч, алдын ойлогон киши сөзсүз мынадан бир чоң жашоосуна сабак алат деп ойлойм. Бул ар бир адамды мындай ойлондуруп, бул карантиндик учурда, бул буюрсам бул пандемияны жеңебиз, ошондон кийин да кандайдыр жашоого болгон көз караш, мындай баалуулуктардын өзгөрүшүнө да алып келсе керек да. Туура. Анан мен ушул программаны карап отуруп, интернет булактарында карап көрдүм да. Мисалы үчүн мартта Максат ажы мына Рим папасы апостол ушул сарайынан эмес, өзүнүн китепканасынан окуп жанакы ар кайсы жерде отурулган чоң-чоң экрандардын алдында ушул Кудайга жалынган учурларын көрсөтүп атат да. Анан бул дагы ошол элдер баягы чогулуп, оору жайылып кетпеш үчүн болгон бул жол экен. Анан Кыргызстанда дагы өзүңүз билесиз, ушу дарыгерлер да орозо айында чектөөлөрдү мындай сиз айткан мына азыркы нерселердин баардыгына ушундай кылып чакырык
мындай ооз ачуулар башталып кетет, ушундан этияттагыла деп айтып атпайбы? Анан ушул сиздер тараптан дагы ушундай бул түшүндүрүү иштерин бул жеткире алдыңыздарбы? Мындай бир азыр жерлерде ушунун баардык анткени өзүңүз айткандай адам деген 5 кол тең эмес сыяктуу ар кандай болот. Кээ бирлери чын эле кабыл албай коюшу мүмкүн деген. Ушул жагдайда түшүндүрүү иштери жүрүш керекпи? Биз тарапта Кудайга шүгүр мына алымдарыбыз күн сайын 6-дан 7-ге чейин түз онлайндан ушул күн сайын тынбай айтып атышат. Bundan башка кайсы канча радио, телевиденияларда азыркы соц тармак аябай жайылган мезгил эмеспи? Ар кимдин чөнтөгүндө телефондор бар. Вот, ошолор аркылуу анан кийин биз буйрук иретинде дагы дайыма ошондон улам Кудай кааласа андай эле бизди чочулай турган эме эмес, элибиз түшүнүктүү, ыймандуу, ишенебиз. Себеп азыр бүткүл дүйнөнү көрүп атышат, маалыматтары бар. Ошон үчүн кандай деп айткан болсок, ошого эми анча-мынча болуп калышы мүмкүн эми андай жактан мисалы эч ким застрахован эмес, мисалы баардык эле 100% деген ал мүмкүн эмес го. Анча-мынча. Бирок ошого деле биз учурунда Кудай кааласа реагировать этип мындай немесин көрөбүз да. Эми тартип бузууларды боло турган болсо деген максатта айтам. Мисалы үчүн эми ушул өзүңүз дагы айтып калдыңыз, мына онлайн түрүндө ушундай жумуштар жүргүзүп атабыз деп. Мисалы үчүн бул Франция мамлекети ушу католиктерге чиркөөлөрдү баягы барганга тыюу салып 15-мартта жаптырыптыр да. Анан бирок баягы өздөрүнүн баягы жеке мындай бир сыйынууларын киргизген экен да. Анан бизде ушул Кыргызстанда азыр ушул тапта мындай дин тармагында кандайдыр бир иш-чаралар, жанагындай диний каадалар кантип өтүп жатат? Бизде азыр сабактар болуп атат. Таалим тарбиялык, суроо жооп иштери күн сайын. Ал эми мисалы бир жерде ушундай бир жамандык жакшылык болуп кала турган болсо, баягында айтканбыз, тууган уруктары гана барып көмөт. Жакындары гана барып. Жаназага мисалы ошондой эми азыр мындай пандемия болуу учурунда, режимдин учурунда карантин, бир жерден экинчи жерге деле барыш өтө кыйын. Эл топтолбойт, баягында Куран окутуп коюн, андай мындайлардын баарын токтотконбуз. Анан көрөк ошол Куран окутуп ким каерде болсо ошол жерден эле үйлөрүндө эле Куран окуп тура берсин. Ал эми Куран окутам дегендер алар сабырдуулук кылсын деп, анын эми жакындары ошол жерден барып анан көңүл айтып коюп турат. Калган көңүл айтуулар телефон аркылуу, көңүл айтуулар ушундай немелер менен азыр иш-чараларыбыз ушу менен жүрүп атат да. Бизде эми Facebook аркылуу да келген суроолор бар да. Бүгүн мына Бишкек коменданты ушул өзүнүн брифингде айтты, ушул конок чакырып баягы үйгө эл чогултуп анан массалык намаз окууну өткөрүү болбойт, ушундай этияттагыла деп ал дагы азыркы сиз айткан нерселерди айтты да. Мына ошондон улам Facebook аркылуу дагы келген бир суроо бар экен. Ошол массалык чогултуулардын ордуна баягы технологияларды колдонуп чогуу деген. Куран окутулса сооп тиеби деп Алтынбек аттуу Facebook колдонуучусу жазган экен да. Албетте. Куран кайсы жерде окулса, сөзсүз мисалы көрүстөнгө барып, же болбосо бир чакырган жерге барып окуса эле тиет деген жери жок. Буну жакшы түшүнүп алыш керек элибиз. Үйлөрүндө окуп эле дуа кылса, Курандын сообу жете берет. Анткени ошол жердеги жараткан Алла Таала угуп турат, периштелер жазып турат, жеткирүүчү атай периштелер көзгө көрүнбөгөн толтура. Ошон үчүн Курандын касиети ушул жерде туруп Америкадагы өткөн кишиге Америка окусаңыз да Курандын касиети жете берет. Көрбөйсүзбү? Ошондуктан мына азыркы сөз топтолуп бир жерге баргандан кийин гана кабыл болот деген ал түшүнүктөн узак болуш керек. Ушул багытта дагы суроолор бар экен. Тилекке каршы коронавирус убагында каза болгондор дагы бар. Чет мамлекеттерде жакындары гана катышып калган онлайн телефон аркылуу өткөргөн жагдайлар бар экен айтып жатат. Мына сиз азыр айттыңыз. Бизде баары бир тууган достору келүүдө сиздер тарабынан кандайдыр чектөөлөр кириши мүмкүнбү? Же жарандар сиздердин сунуштарын карашпайбы деген. Биздерди карап атышат. Азыр биз айтып атабыз, ошондо эле карап жакындары гана барсын, узак туруп жаназа намазын окусун, ал жерге көп топтолбосун. Анан кийин ошол жердеги көңүл айткандан кийин көпкө чейин турбай дару кетип калсын. Эми тууган да таптакыр барбай койсо да болбойт да, жакындары болгондон кийин кошуналары болсо кантип кирбей коет. Ал жерде анан бир чоң жоготуу болуп атса, анан кийин кирбей койсо болбой калбайбы? Эми албетте мына азыркы бет кап тийүүзү, маскалар, антисептиктер бар, туурабы? Вот ошолор менен кирип көңүл айтып, тияк-бияк неме болгондон кийин кайра кошуналары чыгып кете берет. Жакын туугандар ушундай кылып кете берет. Биздин азыркы уктуруубузга кийинчерээк кошулуп угуп аткан Facebook колдонуучусу окшойт. Дагы деле ошол фитер садака боюнча сурап атат. Быйылкы жылдын быйылкы айдагы фитер садаканын көлөмүн.
2020 жылы Рамазан айда мына фитр садаканын көнөмү 35 сом. Бардыгы тегиз 35 сом. Эми мына сабырдуулукка чакырган ушул ыйык орозо айында көп нерселерден дагы адам мындай бир баш тартуу деген нерсе бар да. Баягы ачууланба, мына тамак аш азыгындагы туура мындай бир пайдалануу дегенге чейин коюлат эмеспи? Анан эми мисалы үчүн сиздер айтып коесуздар ушул баягы ушак айтпагын, укпагын, анан урушпагын дегенчи. Анан эми мына дин кызматкерлери ушул карантиндин жакшы жагын дагы өздөрү дагы мындай белгилеп атышат да. Анан кандай дейсиз, ушул кайрадан ушундай бир диний билимдерди мындай өркүндөтүп алганга, ошол эле айталы Курандан баштап исламды дагы терең өздөштүрүп, ошол алымдардын эмгектери менен мындай бир терең таанышып алууга ушул карантиндик учур кандай дейсиз? Сиз ушуну туура мүмкүнчүлүктү пайдаланып кете алышабы? Ушул жагдайда эмнелерди мындай белгилейсиз? Багыттама бердиңизби башкы мындай муфтий катары? Берип атабыз. Бул эми бизде мындай да орозо дегенде эле бул ашказандын орозосу деп түшүнүп калгандар көп да. Ачка эле жүрсө ушул бүтөт экен депчи. Жок. Бунун философиясы өтө терең. Бунун философиясы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү айтканда, кимде ким жалган сүйлөгөндөн, ушак айтып жала жапкандан токтобосо, анын ачкачылыгы жаратканга эч кандай пайдасы жок деп койгон. Бир жерде айтат, бул орозо дейт, калкан дейт. Качанга чейин калкан аркылуу адам баласы душмандан сактанат да. А биздин душман, эң чоң душман көзгө көрүнбөгөн шайтан бар. Ал качанга чейин калкан сизге кызмат кылып берет? Ал айрылып же жарылып калганга чейин да. Ал канткен айрылат, канткен жарылат десе, ушак айтканда дейт. Көрбөйсүзбү? Анан бир же хадисте пайгамбарыбыз айтат, орозо туткан адам эч качан ызычу салбасын дейт. Бир жерде айтат, фала ярфус вала ясхаб деген. Бул деген эмне деген сөз? Бул деген уяттуу сөз сүйлөбөсүн. Бирөөнү каргабасын. Караңыз, мына кандай деген сөз. Жаман сөздү тилден чыгарбасын. 30 ай чыдасын. Мына тилдин орозосу мына. Анан ызычы кылып, кыйкырып, ары топлон кылбасын. Болду. Бирөөнү ушактап, бирөөнү сындап, бирөөнү кордоп, бирөөнү акарат кылып, бирөөнү кемсинтип токтотсун бул тилди. Болбосо орозонун акыйкатына жетпейт. Рамазан айы келип кеткенин билбейт ал. Ал түшүнбөгөн адам болуп калат. Ыйманы болсо жакшы сөз, болбосо унчукпаш. Бул бир. Эми кээ бир адамдар аркылда орозо туткан адам менен бирөө сизди сөксө эмне кыласыз? Бирөө сизди тилдесе эмне кыласыз? Бирөө сиз менен жаңжалдашса эмне кыласыз? Пайгамбарыбыз айтат, мен орозомун деп жооп берип койсун дейт, сөккөнгө сөгүп жооп берсин деген жок да. Каргаганда каргасын деген жок да. Жаңжалдашканга жакалашсын деген жок да. Көрбөйсүзбү кандай бул улуу баалуулуктарга бир тарбия ала турган философиясы терең жатпайбы? Ошондуктан бул ай оңолуунун айы. Жашоону өзгөртүүнүн айы. Бирөө жаман адаттан мен арылганды каалайм дей турган болсо, ушул сезон. Өзү жыл бою эле аракет кылыш керек. Бирок ар бир нерсенин өзүнүн сезону бар да, билесиз да. Бул кудум ушу оңолуунун сезону ушул. Жакшылыкты кылганга колачыктыкты үйрөнүү. Себеп дегенде шайтан камалган. Ушунча мүмкүнчүлүк биз буну сезебиз. Кадимкидей сезебиз. Себеп дегенде жакшы ишти кылганга, ибадат кылганга адамдын жүрөгү күчтүү болуп калат. Жаман иштерди таштаганга, жиркенгенге адамдын сезими күчтүү, эрки жетип калат, көрбөйсүзбү? Ушу эрки жеткени бул башка айларда эмне үчүн жетпей, ушул айда жетип калат десеңиз, мына жараткан Алла Тааланын пайгамбары Мухаммад алейхиссалам айтып атат, шайтандар кишенделет деп атпайбы? Ошондуктан мына орозо айдын касиетин биз дайыма айтабыз. Ар бирибиз күндө өзүбүздү текшерип көрүшүбүз керек. Мен канчалык ошо Рамазан айдын касиетинен пайдаландым. Өзүмдүн адамгерчилик, адамдык касиетимди канчалык мен жогорулата алдым. Адамды кечире алдымбы? Бирөөнүн курсагын тойгозо алдымбы? Бирөөнүн көңүлүн көтөрө алдымбы? Жаратканга шүгүр кыла алдымбы? Каниет менен жашоомду мен оңдой алдымбы? Вообще-то мен ден соолугуну бардыгын киши тазалап, жашоомду эретке алып келип, үй бүлө бала жака, ата-энеме бир жылуу сөз айта алдымбы мен ушул? Мына ай болуп атпайбы? Ар бир сезон. Ошон үчүн Рамазандын касиети ушул жерде турат. Мынаки 4 китеп түшкөн асмандан. Муса пайгамбар 3-өө еврейлерге, 1-өө арабка. 3-өө еврейлерге бул Муса пайгамбарга Таврат түшкөн, Дауд пайгамбарга Забур түшкөн, Иса пайгамбарга Инжил түшкөн. Мухаммад пайгамбарга Куран түшкөн. Бул асмандык жолдомо, асмандык кудайлык китептер булар.
Бул тамаша эмес бул китептер. Ушул төртөө тең Рамазан айда түшүп атпайбы? Ушу Рамазан айдын касиетин көрбөйсүзбү? Рамазан деген сөз арабча сөз. Рамаз деген сөздөн чыгат. Бул күйгүзүп, күл кылып жүрүп, бир нерсени күйгүзөсүз дагы, анан ошо күл кылганда ушуну Рамазан деп коет экен да. Бул деген адам баласынын күнөөсүн кечирип туруп жок кылып бергенде Рамазан деп коет экен да. Ушундай улуу ай келип атат. Ошондуктан мынаны чыныгы мен орозо кармадым деп ким айта алат? Мен 30 күн бирөөнү ушактаган жокмун деп ошону айтса болот. 30 күн мен бирөөнү карагаган жокмун деп, 30 күн мен бирөөгө жала жапкан жокмун деп. Ушул айтса болот. 30 күн мен көзүмдү сактадым. Көзүм орозо тутту. Тилим орозо тутту. Кулагым, алкымды айтпай эле коеюн. Ашказан, колум, бутун бирөөгө мен зулумдук кылган жокмун. Бирөөнүн акысын тартып алган жокмун. Бебечараны мен ыйлаткан жокмун. Көз жашын агызган жокмун. Мына орозо, мына кармап турушун деп шарият ушуга баа берет. Ушунун касиети менен эми калган 11 ай жаша деп атпайбы? Курандын аятында Алла айтып атат: "Эй иман келтиргендер, мен силерге парыз кылдым" деп атат мынакей. Иманы бар адамдарга парыз кылды. Мурдагыларга да парыз кылган. Эмне үчүн? Күнөөлөрдөн сактаныш үчүн. Дозоктон сактаныш үчүн. Эки максат мынакей. Бу дүйнөдө күнөөлөрдөн сактанып, тиги дүйнөдөн дозоктон сактанганга орозону парыз кылыптыр. Бул жөнүн ачка жүрө берген эмес экен. Анан мындай экен да. Жеген, ичкен бул айвандар деле жеп ичет экен. Мындай дей турган болсо, бул сыймыктанып кыйынсына турган нерсе эмес экен. Ач болуп мынакей. Ошо ачкачылык ол айвандар андай кыла албайт экен. Алдында турган тамагын жебей кое албайт экен. Буну алдында турган тамакты жебей койгон акылдуу инсан кылат экен. Өзүңүз билесиз. Мына бирөө эч ким үйдө жок болсо деле ичпейсиз, жебейсиз. Эч ким көргөн жок сизди. Жей бериң да. Видео камералар да жок да. Кичине азман сусап кеттиңиз, эми ичип коюңуз деп өзүңүз менен. Жок, Кудай көрүп атат дейт. Эмне үчүн? Мына ал сезим эгерде 24 саат бизге келип калса, коррупция токтой беле. Кудай көрүп турган болсо. Видео камера, азыр мына АКС макестердин не кереги бар эле ушуларга? Бардыгы токтойт болчу, ошо кылмыштын бардыгычы. Эгерде ушул сезим бере турган болсо, ал подвалына кирип дагы суу ичпейт. Көрпөсүнө жашырынып алып дагы суу ичпейт. Эмне үчүн? Кудай көрүп турат дейт. Анда бардык жерде көрүп турат экен да. Мына ушул сезимди пайда кылыш үчүн ушул сезимди таква деп коет. Ушул сезимди пайда кылыш үчүн Рамазан айдагы орозону берген да. Ошондуктан мына элибизге кааларыбыз чыныгы Кудайым ушундай Алла өзү каалагандай орозо тута турган болсок, ошол күнү оңолобуз. Кайсы күнү биз тазалансак, ошол күнү биздин бактыбыз, ошол күнү биздин майрамыбыз. Эми орозонун эң маанилүү жагдайларын сиз абдан азыр жакшы түшүндүрдүңүз да. Анан эң бир эрежеси ушул оозду бекитүү. Оозду баягы сиз айткандай жанагы тамакты өзүнүн учурунда жаап, өзүнүн учурунда ачат оозду деген. Бирок бизде коомчулукта бар да, айрым адамдар дин соолугуна байланыштуу кармай албайт. Кармай албаган адамдарга дагы бул кечиримдүү деген жагдай бар да. Анан бирок кармабаса дагы ошол адам кандайдыр ошол ороз айында сиз айткандай жанагы тазарып баардык жагынан кандайдыр ушул айды ыйык катарында өзүнө кабыл алып жүрөт да. Анан ушул орозо туткандардын бир оозун ачпасам болбойт деген нерсе менен жашайт да. Муну милдет катарында, өзүнүн бир касиети катарында кабыл алгандар бар. Анан азыр карантиндик режимде бирөөнүн оозун да ача албайбыз. Ушундай жагдайда кандай кеңеш бересиз? Ушундай суроону дагы бергендер бар. Өзү шарият, ислам динибиздин шарияты адамдын табиятына, акылына лайыктуу түшүрүлгөн дин да, биздикичи. Мисалы, ооруп атабы? Эч качан мажбурлабайт кармагын деп. Ачып кое бериңиз, ооруп атасыз. Себеп дегенде анан ооруган үстүнө өлгөн, үстүнө көмгөн кылып кыйнап сени кармашың керек деген милдеттендирген жок биздин. Динибиз ооругандарга уруксат берди. Өзүң тамак жеп, бирок ден соолугуң качан жакшы болгондон кийин ошонун казасын кармап берип коесуң. Мынакей ден соолук шарт коюп койду. Ден соолугуң жакшы болгондон кийин. Ден соолугу таптакыр жакшы болбой эле кала турган болсо, Кудай сактасын да, мисалы. Ошо ойдун анын мойнунан түшүп кетет ал. Баягы милдет. Фидия деп коюп, ар бир күнгө бир орозо питир. 35 сом. 35 сомду 30 күнгө көбөйтө турган болсоңуз, бул жагы канча болуп калат? 1000 сом тегерен болуп калат го дейм, Так, 70, 1050. 1050 сом. Ошону бейбечарага бере турган болсо, 30 күндүк фидиясынан кутулат. Эми азыр сиз айтып аткандай, эми азыр көп адамдар биздеги бул дагы мен ойлойм Кыргыз элинин байыркы эл экенинен жана
меймандос, кол ачыктыгынын бир өтө улуу баалуулуктарынан деп ойлойм да. Анткени өзү кармай албай эле турат, ооруп атат. Бирок кой деп мойнунда бир карыз сезип, кичине уят болуп сезип, мен озаштырышым керек деген мындай намыс бар да. Мен кандай болбосун сөзсүз озаштырышым керек. Себеп өзүм кармай албагандан кийин дегендеги. Бирок азыр мына карантин эми биз буну баш ийишибиз керек да. Ал озаштырганды мен азыр жолун башында деле айтып бердим. Сөзсүз эле бир ресторан же мечит же кафе же үйгө элди топтоп алып эмес, ошол озаштырганга эсептелет. Мына муфти катары айтып атам. Сиздин ошол жерде продуктты алып, кимдин оозуна аштырып бере турган болсоңуз, ошонун үйүнө жөнөтүп бериңиз. Мынакей, ал үй бүлөсү менен чогуу ачсын, сизге батасы тиет. Сиз озаштыргандын соогун аласыз. Бул жерден үмүтсүз болбоңуз, жана шектенбеңиз. Максат ажы, сизге дагы бир суроо берилип атат. Мына азыр айрым учурда онлайн түрүндө дагы дуа окулуп, ошонун демин угуп аткандар бар. Бул канчалык таасирдүү, анан бул канчалык ишенимдүү дейт да. Ушундай учурларыбыз барбы? Бар. Эми кандай болбосун, мисалы бирөө сизге жакшы тилек кылып, Америкадан дуа кылып атса, амин деп койсоңуз, периште деле амин деп коет. Онлайн каерден болбосун, сиз ошого амин дей бергениңиз бул кабыл. Бул дуа, сөз, ошол эле мисалы карап туруңуз. Онлайнда сизди сөксө, сизге таасир тийеби, тийбейби? Сизди жамандаса, таасир тийеби? Көңүлүңүз ортат. А эмне үчүн жакшы сөздүн таасири тийбейт экен? Көңүлүңүздү көтөрүп атса, тем более Кур'андыкы, дуаныкы, ал сөзсүз таасири тиет. Жакшы сөздүн дагы, жаман сөздүн дагы таасири онлайнбы, жөнөкөй онлайн эмес, жөн эле жазып койгондун таасири тиет. Сиз окудуңуз, үнүн уккан жоксуз. Ошонун таасири тиет, жакшы сөз менен жамандыкы. Аны эми болбосо онлайндан түз дуа берип атса, сиз амин деп турсаңыз, сөзсүз бунун акыйкаты бар. Ошондуктан буга амин деп дуа кылыңыз, шектенбеңиз, чоң үмүт менен. Рахмат. Дагы бир суроо, мына азыр эми ушундай карантиндик режимде жакшы жакка мындай бир кандай гана кыйынчылык болбосун, ал сөзсүз бир мүмкүнчүлүктү ачышы мүмкүн да, жакшы жагындагы. Эми биз дагы ушул карантиндик учурда, жана мен сизге да бир суроо бердим эле, биздин аалымдар өздөрүнүн диний билимдерин кеңейтүүгө мындай бир азыр шарт болуп турат. Анан мына санариптештирүү деген өлкө башчысынын тапшырмасы бар. Ушул жагдайда дагы сиздерге бир азыр кандай шарт түзүлүп атат? Сиздер ушуну колдонууга болот бекен деген? Азыр мектепте бизде да дистанционный окуулар башталды, кээ бир мектептер мүмкүнчүлүгү барларчы. Бизде да медреселерде дистанционный окуу бар азыр. Медреселерде биз дагы бардык ошол университет, окуу жайлардын бардыгы карантинге кеткенде эле медреседагы окуу жайлардын баарын кетиргенбиз. Алар үйдө, биз дагы жакын арада неме кылып, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, мугалимдер азыр мен көп мугалимдерди билем, күн сайын ошо балдарында ошол жерде сабак алып да. Бул дагы алхамдулилла мына санариптештирүүгө бул дагы салым бар экен. Ушундай кылып дагы дистанционный сабак берсек болот экен. Мүмкүнчүлүгү мисалы эми келип окуганга жетпейт эми. Мындай бетме бет отуруп сүйлөшүп, суроо жооп кылууга жетпейт. Албетте, бирок кээ бир учурларда ушундай болуп калат. Сиз узакта болуп каласыз, же болбосо устаз узакта болуп калат. Ошол учурда дагы илим алуу үзүлбөш керек. Билимге умтулуу токтолбош керек деп ойлойм да. Азыр өзгөчө мына азыр үйдөгү карантин учурларда көбүрөөк китеп окуганда бул жакшыраак болот эле. Себеби азыр мүмкүнчүлүк бар да. Сааттан кечке мейлем телевизорду карап отура берип, бунда эмне алат элекпиз? Анча-мынча маалымат алсак болот, а калган биз китеп окушубуз керек да. Бош убактыбызды ибадат менен, китеп менен, ушулар менен өткөрө турган болсок, Кудай калса пайдалуу болот. Эми мына программабыздын соңунда мына бүгүн ушул Ороз айынын 1-күнүнүн башталышынын алдында турабыз. Буюрса мына эртең баштайбыз. Ошого жалпы биздин угармандарыбыз үчүн сиздин бир жакшы пикириңиз менен жыйынтыктайлы. Рахмат, чоң рахмат. Мен бул жерде азыр бүгүнкү азыркы аз убакта дагы маектешиме өзүм аябай кубанып турамын. Жараткан Алла Таала ушундай сааттарга, ушу күндөргө жеткиргенге чексиз шүгүрлөр болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер, кадырлуу ата эне, биздеги баардык ушул жердеги кыргыз эли мына келе жаткан улуу ыйык берекелүү Рамазан айыңыздар менен сиздерди чын жүрөктөн мына Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан куттуктаймын. Кудай кааласа оору келип кетет. Bunday кыйынчылыктар эч качан калып калбайт. Чоң аалымдарыбыздын айтышына караганда, эң узарганда тарыхтан тажрыйба алсак болот, 5 айга чейин деген экен. Эң узарган. Ушундан улам Кудай кааласа бул да өтүп кетет. Келе жаткан Рамазан айда ушундай кубанып, жакшы үмүт менен жаңырып дегендей, жакшы ниет менен пейилдерибизди оңдоп, бир тууганыбызды күчөтүп, жараткан Аллага чогуу шүгүр кылып, чогуу ибадат кылып дегендей, Алла Таала ушуга жеткирсин. Туткан орозоңуздар кабыл болсун, ниетиңиздер кабыл болсун,
Кудай кааласа ошо элибизге ошо ыйык Рамазан айдын касиетинен, урматынан жараткан Алла Таала ынтымак, биримдүүлүк, достук, тынчылык, токчулук берсин. Байларыбызды Алла Таалам берешен кылсын, кембагалдарыбызды каниеттүү кылсын. Жараткан Алла Таалам баардык элибизди баатыр, меймандос, ынтымактуу кылсын. Рахмат. Рахмат, сиздин жакшы ушундай каалоо тилегиңиз менен мен бүгүнкү актуалдуу маек программасын жыйынтыктайын. Урматтуу радио угуучулар, биз ыйык орозо айынын башталуу күнүнүн алдында Кыргызстандын муфтийи Максат Ажы Токтомушев менен маектештик. Жерибизде тынчтык, береке, элибизде ынтымак, ыйман орун алган алдыдагы бейкут күндөр келе берсин. COVID-19 илдетине каршы күрөшүү өзүнүн натыйжасын берсин деген тилектемин. Сизге ийгилик, ден соолук каалайм. Сиздер уккан бул актуалдуу маек болду. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушалы.